Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hurmatlı dostlar, hurmatlı жылқы сүйүүчү чабандес балбандар. Бұл чыгарылышта сіздерге Ноокаттын Кыргыз Ата айылдык аймагындагы Акбулак айылындабыз. Акбулактан достор аттын бир чындыгында бир тектүү ат сатууга чыгып калды. Бул аттын маалыматын аттын ээси ушу Сайпидин акадан маалымат сурайбыз. Эгерде жакса келип көрүп, жеринен көрүп, саудалашып иншалла баалашсаңыздар болот. Аттын маалыматын сиздерге толук жеткизүүнү баштайбыз иншалла. Сайпин ака, ассаламу алейкум. Ден соолук, иштериңиз жакшы экен көрсө эле. Иштер жакшыбы? Тынчсызбы? Машалла, аттын ака бир аты чыгат экен, Курчат. Маалыматты бериң ака, кайсыл жактан келген? Былтыр февралда Бишкектен бир досмон алган. Бул Бишкектен келген? Бишкектен келген. Гүлсарынын баласы деп келди да. Жана достук командада ойногон, Кыяз Нияз чапкан Гүлсарынын түз баласы бар, Ошонун баласы, ошо эките эркек колуна бар экен, түшкөн экен. Ошонун бири ушул экен. 69 табыра бул ошол. Эми энге басылган болсо керек, Ошондой болсо керек. Гүлсарынын түз баласы. Канча болду ака келгенде сизге? Февралда келген, 1 жыл болду. 1 жыл болду. 1 жылдан бери ака тарбияны бердиңизби? Тарбия жакшы эле. Мм. Эми акындай чоол бар. Кем. Келеге 3-4 чоолу эле салып койдум. Азыр эми бунун жашы канчасы болуп калды ака? Жазда 6га чыгат. Азыр экасы экен да? Экасы. Ошондо раса бир мезгили келиптир да бунун, Ошондо палванга бир тапшырайын депсиз да. Жолукса жакшы чыгат, Кудай кааласа. Машалла. Анакей достор. Палван бир кой берип койчу кыска ордунан. Мына караңыздар. Жүргүзө бер аттын бир өнөрүн көрсөтө бер. Секе. Жылоо кылып көрсөтө бер, Ака, кандай негизи өнөрү, аттар менен деле жарышта эле бир улак ашырып чаап көрсөңүз керек негизи. Чаап көрүм жакшы эле. Жакшыбы? Жакшы. Я узун кое берем. Дөңгөчө. Караңыздар. Камчынын кереги жокпу? Камчын керек. Сайпидин ака. Бош турсаң үстүнөн түшүп каласың да. Машалла. Бунун эми кайман аты ушунда бул эле Гүлсары болуп калабы экен? Гүлсары дейбиз, Мына караңыздар. Ана. Ушул атка бир камчы урулбадылар го. Зор. Жер дагы бир аз тайгагыраак экен, Жери бай экен. Үйрү бар. Үйрү да барбы экен? Былтыр ошо досум немеде Сусамырда үйдө жүргөндө 15 бейде. 15 бейде. Мен мага келгенде жазда 2 бейге ручной койдум. Кой бербей эле жөндөн ручной койдум. Сайпин ака, буну мындай биздин эми айрыкча Ноокатта үйүрлөрдү, бейлерди талага кое беребиз да, жайлоого. Жайлоого кое берсе да болобу? Бейлердин артынан. Талаада жүргөн дейт да. Талаада жүргөн, Бою канча чыгат экен? Бою бир өлчөйт, 1.60 чыкса керек. 1.60 шамалуу, Ден соолук жеп ичинде айып жок. Ден соолук жеп ичинде. Палбан ушу бере кайдачы ушу биздин маңдайга мындай келчи. Гүлсары дейбиз иншалла. Гүлсарынын достук командада ойногон Гүлсарынын түз прямой баласы экен да. Мына достор. Өзүм кошко үйрөтүп койгом. Кошко жүрө берет. Бул жаныбар, бул айылда айылыский вариант болду да тең берек да. Берак буруп кой. Бер жак буруп. Мына ушундай. Көкөрөк мүчөнү караңыздар. Анаке, башка багын жакында бир көрсөтөйүн. Көкөрөк мүчөдө айып жок экен иншалла. Мүчөлөрдө. Ака, ден соолугу тазабы? Туяктарында айып жокпу экен? Жок. Туяктары закон айып жок. Анан быйылкы жылга эми сезонго бул эми жайчылып, минилип, иштеп, суутуп эле стандарт экен да негизи, Дыйканчылык, топо, мал сауук мүчөлөр жүргөн. Жаныбар, таш го, жалпы толуп турду. Канча дейсем Гүлсарынын баасын айтабыз ака, бир келиштирип. Баасы 300 миң. 300 миң сом кем бар ака. Дагы сода болобу? Иншалла, содага береке ака. Эгерде ат жакса, жеринен келип көрүп содалашып иншалла баалашсаңыздар болот.